Жолдо әңгеме белгісіз автордан. Айлана өзгөчө жарык боло калганынан эки жагын карап баамдаса аэропортко жакындап калышкан экен. Эмнеге самолет тойго келбеди? Билет карасак болмокта деп ойлоду. Чын эле самолет менен баралы, билет карайлы деп ойлоно албаптыр. Хаялы деле айтпаптыр. Асмандагы жаны өчүп аткан кызыл жарыктар көңүлүн алагды кылды. Так машинанын маңдайынан жогорто көөдөгү караңгыны жиреп, эки самолет кайчылаш өтүп баратыптыр. Самолеттерди кара, деди жанында телефон чукулап бараткан аялына. Анысы телефондун башын көтөрүп асманды карады да, бири жаңы көтөрүлүптүр. Бири коңгону ылдыйлап бараткан экен, деди. Бирөөлөрдүн сапары башталды, бирөөлөрдүн сапары бүттү демек. Жолго чыккандарына 3 саатка жакындап калса да, болгон сүйлөшкөндөр ушул болду. Кайрадан ортону жымжырттык басты. Кап, самолетко билет караган ойго келбептир да. Шашып, деп кейди. Аялы унчуккан жок. Бул жол эме оңой менен арбабайт го. Түн кирип баратканга да бир тараптан чарчуу, бир тараптан уйку басып кыйналып баштады. Бирок бир жерге токтоп чырым этип алууга такыр болбойт. Алдыда дагы 12 сааттык жол бар. Ушул жолдон ал дала эле ары бери өттү. Алыс жолго чыкканда ар дайым музыка коюп алчу эле бүгүн. Аны да кыла алган жок. Баарыбызды таштап, кайдагы ата бабаң көрбөгөн шаарга кетип баратасың. Сага бирдеме болсо биз сени издеп барбайбыз деген ага кызы, апасы, жалгыз карындашы. Бир жолу эле эмес, ушинтип далай жолу эскертишкен. Бирок аларды уккан жок. Мага эч качан эч нерсе болбойт, деп койчу. Мына эми бүгүн аларды өзү издеп баратат. Аялы да андан бетер тунжурап, жолду карап, үнсөзсүз. Аны менен сүйлөшүп, алаксып баргысы келди, бирок ал ойго батып, телмиргенден телмирет. Өзү бирдеме деп сөз баштагандан айбыкты. Сөз баштаса эле качанкы өткөн окуяны айтып, беттен алар бекен деп унчукпайт. Ал деле азыр ошол окуяны эстеп баратса керек деп ойлоду. Мындан 10 жыл мурун сени үй бүлөм менен тааныштырам. Айылыма баралы, апамдын тууган уруктун батасын алалы деп аялын ушул жол менен айылына алып барган. Туулганы ал чөлкөмдү көрбөгөн неме көңүлү элеп-желеп болуп, жол бою бежиреп сүйлөп барганында. Бир кайненесине алган белегин айтып, бир кайын сиңдисине алган белегин мактап, бир дасторконун айтып, көңүлү шат болчу. Өзү да ошол айыл турмушунан тажап, карыган апасын, ансыз да аралары сууп калган аялын, жалгыз кызын таштап, шаарга кетип калгандан тартып, айылга каттай элегиле. Сагынычы көкүрөгүн жаратып, айылга кантип кирерин, канча күн жүрөрүн кыялданып атып, бат эле жетишкендей болгон. Бирок баары алар ойлогондой болгон жок. Апасы аларды куроодон үйгө киргизбей күтүп алды. Карааныңды көзүмө көрсөтпө, деди уулуна. Заматты коңшу кулоң тууган урук жоголду. Могу дагириңди кайдан ап келсең, өзүң да ошол жакка жогол. Сизге келин ап келдим деп коет. Арсыз. Мага келин эмиш. Менин келиним бар. Сен мени карабай таштап кеткенде мени ошол келиним бакты. Менин көзүм тирүү турганда каны кей жетелеп келсең да кабыл албайм, деп ал бугуттанды. Апасынын ал сөзүн карап турган тууган урукта коштоду, туура көрдү. Эл арасынан мурунку аялына, кызына көзү түштү. Аны кетип калды деп уккан, кайра келип калганын кайдан билсин? Апасынын деле өзүнөн аразы экенин билчү, бирок эне да кайда барат эле? Бактылуу экенимди көрсө сүйүнөт. Эмне үйдөн кууп чыгат беле, деп ойлоп, алдын ала кабар бербей барган эле. Мындай болоору түк ойуна келген эмес. Жетелеп барган аялынын көзүнчө сынып, жети өмүрү жерге кирип, кайра шаарга кайткан. Андан кийин айылы жөнүндө, тууган туушканы жөнүндө лам деп ооз ачпай, тилин тишине катып жашады. Бүгүн деле аялына эчтеке айткысы келген жок. Бирок каякка бараарын, эмнеге бараарын айтышы керек эле да. Кантип айтарын билбей, көпкө буйдалды. Жумуштан келип душка түштү. Жолго чыксам даярданып алайын деп сакалын мурутун алды. Телевизор көрүп отурган аялына жакындап, айылдан кабар келди.
Apam kaza bolupdur, деп uğuzdu. Emne? Ayalı alğaş çoçup ordunan tura kaldı da, emni kılarım bilbey sağımga sileydi. Anan anın canına basıp gelip kucaktadı. Gayrat kıl, beştik bolsun, dep moyundan jıttadı. Gözüne yaş aldı, ene degen ene da, bir kıylak tunjurap oturdu. Men jolga çygayın emi, dedi uruksat surakansıp, birdeme ayta alбай turgansıp mukaktandı. Men de daярданайын. Sen barasың ба? Барбайлык кой дегisi келди дилинде. Барам да, dedi ayalı çeşkindüğün menen. Барам да? Seni жалгыз жибермек белем. Ушунча жолду апаң болсо. Ayalı sözünü ayağına çıkarбай туруп, буюм тайымдарын салыштырып даярданып кирди. Шаардагы досторума кабар берип койсомбу деп ойлоду. Эч ким деле барбаса керек ал жерге. Бирок баары бир ким бирөөлөргө кабар бергиси келип, bir досуна телефон çalып, жолдо кетип баратканын, апасы каза болгонун, bir жумадай жок болорун айтты. Дагы бирөөгө çalып, ушундай эле таризе сүйлөштү. Үчүнчү кишиге çalарда аялы, башыңды бир аз ооркарма, ар кимге чала бербей. Bir кишиге çalдыңбы, калганы угат. Өздөрү çalат, деп урушту. Анан эч кимге чала албай, ончукпай жолду тиктеп кете берди. Апасы жөнүндө ойлогусу, аны эстегиси, жоктогусу келди бирок. Аны gömüş керек, ырым-жырымын жасаш керек. Тууган урук эмне дейт? Өлгөндө келгениңден эмне пайда дешеттир? Деген ойлору басымдуулук кылып атты. Bir жерден банкомат көрсөң айтчы, деди аялына. Акча чыгарып алышым керек. Жанымда көбүрөөк акча турсун. Кап, союшу, тасмалы, жыртышы деп отуруп, bir топ чыгым болот го, деп кейди. Атайын үнүн бек чыгарып айтты. Анысы аялымда билсин, даяр болсун деген эле. Аны ойлонбо. Өлүм кадасы сенин мойнуңда эмеспи, деди. Аялына ичинен ыраазы болду. Болбосо, ошондо апасы аны кандай гана бозала кылып жолго салды эле, ошончо элдин көзүнчө дагир дегениче. Дагы жакшы, мүрзөсү даяр, деди. Муну ичинен эле ойлоп бараткан жанатан бери. Анан аялына айткысы келип кеттиби, оозунан чыгып кетти. Кандайча мүрзөсү даяр? Атамдын үстүнө күмөбүз да. Хай, кандайча атаңдын үстүнө күмөсүң? Ушундайча эле. Атамдын мүрзөсүн казып, мүрзөсүн ачыппы? Аялы сөзүн жулакашты. Ал мындайды өмүрүндө укпаган окшойт. Ага бул тууралуу такыр ооз ачпаса керек. Анын үстүнө өлүм жетимге деле такыр каттабайт эмеспи? Алардын ортосунда бул туурасында сөз деле болбоптур. Ооба, мүрзөсүн ачып атамдын сөөгүн бир чекеге жылдырып, апамды күмөбүз. Эмнеге? Ошо кантип болсун? Бизде жер жок да улам, жаңы мүрзө каза бергидей. Неге жер жок? Аялы башка планетага түшүп калгансып аңырайды. Жер болсо кымбат. Мурда эле 30-40 миң эле мүрзөлөр. Азыр болсо асмандын башы болуп кеткендир. Койчу, мүрзөлүк жер сатылабы? Сатылбай анан. Бизде шаардагыдай жер кенен эмес. Мүрзөнүн арасында жер бардыр, бирок ал кымбат да. Бир үйдүн басы болсо керек. Койчу, анан ошентип биринин жанына бирин көмө берсе болобу? Болот. Минтип көмүп келатканыбызга көп жыл болду. Койчу, мен мындайды биринчи угушум. Албетте, биринчи угасың. Шаада жер кенен. А бизде кайдан? Жер жок да, деп оор үшкүрдү. Неге силерде жер жок? Чек арада жайгашкан айылдарда жер жок. Түгөндө коктук колоттун баарын коңшу өлкөлөргө сатып жүрүп, жер тарып кеткенине көп болбодубу? Тарып олтуруп үй салгынга эмес, мына мүрзөлүк жер калбады акыры. Адам дегениң өлгөндө да өз айылында киндик каны тамган жеринде жаткысы келет экен да. Тоо, ошончолук бия? Аялы такыр ишенбей аткансыз да. Ошончолук болгондо да кандай? Атамдын бизге калтырган байлыгы ошо мүрзөсү болду. Өзү жер бекер кезде өлүп жер элеп коюптур. Мына эми урматын көрүп атабыз. Адил деген тайкем бар дегеним беле. Былтыр Адил тайкем өлүптүр деп кейип келгенсиң. Бирок барбай койдуң го, ошолбу? Ооба. Ошол өлгөндө жер жок, бир туугандарынын үстүнө көмөлү десе, биринин өлгөнүнө 2 жыл, да бирине 4 жыл,
da birine jakın dile başka bir jakın tuğanın koşup gömüşken eken. 5-6 yıl ötö elek, murunku sööktür, çiriyelek dep aştırışpaptır. Anan? Anam men atamın janına gömmök boluşuptur. Anan? Anan apam gömböy koyuptur. Törümden görüm jakın oturam, ataňarga başka mirze tapkıla dep bala çakasyny uruşup bolboy koyuptur. Aýymne başka birelerdi de göme berse bolaba? Jakyn tugandary bolsa bolat. Bir tugany, balası, kızı, ayalı, güýösü. Misaly men ölsem, atam menen apamyň janına gömülsem bolat. Karındaşım dagy. Bakış karındaşım. Kalgan ömrüne mi oşul mürzeni kaytarıp jürüp ötküretko, apamdan beter. Sen aýryňda öleliçe? Emnege? Çoçup ketdi. Ölgünde de çoğu bolat ekenmiz. Aýalynyň bu sözüne jüregi jylady. Apaň gömbese gerek ya. Meniň gelinim bar dep, meni aljakka da kabul albay goýsa gerek. Aýaly oyun çynga aralaş tarynyçyn aýtyp aldy. Jolkada oşol okuyany estep geletken eken de oýlady. Anan anyň göňüni juwatyp, gelini kүйö balası gömülbeydi, dedi. Sen de ölgönden keyin tuğulgan jeriňde jatkyn gelebe? Aýaly eme oluttu suro berdi. Tuğulgan jerimde jatkym gelse, tırışıp oşol jerde jaşamakmyn da, maga bar ber. Emnege? Bilbeýim. Ölgönden keyin kaýsy jerde jatkanyňdan emne aýyrmasy bar? Meni şarga göm. Aňyça telefonu şıngırap kaldı. Kızı eken. Alo, kızım? Hem ne oldu? Kaýerge jetdiňiz? Ertemenen jetsek gerek kızım. Jetsek? Hem ne? Tiginiňde gelet abi. Owa. Kıska jogap berdi. Emne derim bilbedi. Apamçı, tugandar emne der eken? Bilbeýim, emne dese oşu desin. Bara görermin, dedi da kız menen koştaşdy. Bary nuktuwy je bağımdadyby, hayaly eç nerse degen jok. Ekönün ortasyň kaýradan oor jymjyrtlyk bastı.